Kırgız Respublikasının prezidentinin Жалал-Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн демилгеси жана демөөрчүлүгү менен өтүүчү Азиянын кубогу үчүн мелдештерге Жалал-Абад областынын курама командасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу алыш күрөшү боюнча дүйнөнүн жана Азиянын бир нече жолку чемпиону Чыңгыз Аканов машыктырууда. 60-70% саперниңерди тең салмактуулуктан чыгарасыңар, билесиңер, а? Мына. Кармайсыңар, мына кармайсыңар. Ийниңер менен көтөрүп туруп, кип турасыңар, карагыла, мына. Мына. Көрдүңөрбү, мына? Мына жаттыңар, мына. Кип бурдуңар мындай. Кип бурганда, одновременно кара. Кип урганда мына тизеңер полный бияка кириш керек. Көрдүңөрбү, мына? Кармадыңарбы, мына? Кип бурдуңарбы, мына? Полный кириш керек, берки. Мына карагыла, ылдыйраак тур. Мына. Мына күрөштасыңар, мына. Кип бурдуңар, мына кирди. Мына ушул жерден эле көтөрөсүңөр. Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн демилгеси менен Азиянын кубогу болуп жатат алыш күрөшү боюнча. Бул алыш күрөшүнө Жалал-Абад областынын курама командасы аябай жакшы даярданышты. Бул күрөшкө республикабыздын бардык аймактарынан, бардык областтарынан палвандар келүүдө. Бул Азиянын кубогуна Өзбекстандан, Казакстандан жана Кыргызстандын бардык булуң бурчундан палвандар келүүдө. Континенталдык кубокту өз салмак чендеринде жеңип алуу үчүн дүйнөнүн жана Азиянын чемпиондорунун келүүсү күтүлүүдө. 21-нде Жалал-Абад областынын Акчалмак жергесинде губернатордун Жалал-Абад областынын губернаторунун демилгеси менен Кубок Азия мелдешип өтүп атат. Даярдыктар Кудай кааласа жакшы болуп атат. Көп мамлекеттерден Орто Азия балбандары келип чакырылган. Алар келип жакшы мелдешип өтүп атат, Кудай кааласа. Ошол жерде жакшы ийгилик жаратып, ошо өзүбүздүн жерибиздин намысын коргойбуз деп даярданып атабыз. Күрөш кыярмандарынын бүйүрүн кызыткан оор салмак чендериндеги беттешүүлөргө Исхак Разаков атындагы Жалал-Абад шаарындагы балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинин базасында машыккан Кыргыз Республикасынын алыш күрөшү боюнча чемпиону Расул Раимов чыгат. 2022-жылы 21 августуна карата Жалал-Абад областында Азия күрөшү өтүп жатат. Губернатордун кубогуна карата Азия күрөшү өтүп жатат. Шу күрөшкө биз даярдыктар өтө жогорку деңгээлде. Кудай кааласа ошо кубокту башка жактагы чет мамлекеттер дагы катышып атат. Шуларды биз эч жака бербейбиз, өзүбүздүн мамлекетибизде, өзүнүн шаарыбызда калтырабыз деген ойдо катуу тренировка кылып атабыз. Байге фонду биздин ыйгарым укуктуу өкүл тарабынан акчалай 4 весовой категория, 4 салмактагы палвандарга, чемпион призерлорго акчалай сыйлыктар, аябай жакшы ири өлчөмдөгү, ири чоң өлчөмдөгү акчалай сыйлыктар. Анан чемпиондордун арасында супер приз деп автомашина абсолюттук чемпионго автомашина берилет буюрса. Берилип кетчү жагдай Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал-Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн демилгеси жана демөөрчүлүгү менен өтүүчү алыш күрөшү боюнча Азиянын кубогу үчүн мелдештин ачылыш аземи Арстанбаб айылындагы балдардын Зорька эс алуу жайында 21 август жекшемби күнү саат 11-де өтүүсү күтүлүүдө.